Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, эртең менен жаңыдан ойгонсоңуздар, кутман таңыңыздар менен тамак үстүндө олтурган болсоңуздар, тамагыңыздар даамдуу болсун деп биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Азыр мен бир ырырдайм туугандар. Сиздер ким келгени биздин студиябызга ким келгени таабыздар. Бул ыр азыркы учурда өтө бир популярдуу ырлардын катарында десек жаңылышпайбыз. Жүрөгүңдү бер мага элеп алайын. Элеп алайын жаным, элеп алайын деген ырдын аткаруучусу Калыс Жакып бүгүн биздин студиябызда конокто. Кандайсыз? Эми жигиттин кара торусу, кыздардын жүрөк оорусу келип олтурат. Сен кара тор эмес. Кара тор эмес. Жок, мен ак торусу. Иши кылып сен Гүлайымдын жүрөк оорусу ошону айтылат. Мен күрөң тору деп коем. Кандайсың, Калыс? Кудайга шүгүр, жакшы, буюрса. Денсаулыктарың жакшы. Жакшылары көптөн бери. Таңкы маанайды алгачкы студиябызга, мындай жаңы студиябызга алгачкы коноктордон болуп келип олтурасың, майлабайсың? Жок, алгачкы эмес. Негизи мен кичинекей кезимде, мен 2-классымда баштагам чыгармачылык жолумдан. Кичинекей кезимде ушул элтерге аябай көп чыкчумун. Анан чоңойгондон кийин көп чыкпай, эми Кудайым буюрса, кайра көп чыгайын деп. Тыгыз байланышта болуп турабыз. 2021-жыл жаңыдан көрөт сени. Сөз түрдө. Майлайсыз буюрса. Майлайсың, Ушинтип эле сен эфирде. Негизи мен ушул кичинекей кезимдеги чыгармачылык жолум ушул элтерден башталды. Ошо телелерден, ушул элтерден башталган десем жаңылышпайм да. Жакшы. Келиңиз анда ушул элтер мамлекеттик телеканалында баштаган болсоңуз, азыр жалпы эле көрөрмандар көрүп, сизди көрүп, колуңуздагы кыякты көрүп, могу экөө ушу сүйлөп эле ырдатса жакшы болот эле деп аткандар үчүн бир керемет чыгармага кезек берели, андан кийин маектууланат. Барам сага деген чыгарманы аткарып берейин. Бышкан кезде асманда бүркүт шаншып учкан кезде самайларың сен селкен ак айыңдар самашып сагынчымды уккан кезде ай барам сага. Koнгон кезде бал чөбүн уялманын соргон кезде алгачкы биз жолуккан кечтегиде алтынай асмандагы толгон кезде ай барам сага. Шолалар кирпигиңден өткөн кезде ак жамгырны шөрлөтөп төккөн кезде барып кусалыктан ак жүзүбүз алтынай асмандагы толгон кезде ай барам сага. Көп күндөр арабыздан өткөн кезде ай барам сага. Ай, бала азаматсыз. Ошондой ким бар? Негизи кайсы инструмент ушул аккордеондон сырткары дагы кайсы инструменттерди ойнойсуң? Негизи эң биринчи үйрөнгөн инструментим комуз. Комузду ойнойм. Анан аккордеон менен комузду жакшыраак ойнойм да. Анан гитараны мындай эле үйрөнчүк. Фортепианодо ойнойм анан ыр чыгарганда. Репертуарыңда канча чыгарма бар? Ошолор тууралуу, чыгармачылык тууралуу кеп кылсак, Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Эмне жаңылыктар болуп атат? Кандай жакшы ырларды күтөбүз? Эми негизи баардыгы Кудайдан экен. Анан бир нерсени алдыга пландап коесуң, мындай ишке ашат буюрса деп. Анан баардыгы ошол
ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, ар кандай кырдаалдар болуп кетип, анан кичине жыла берет экен. Анан алдыда сонун эле пландар бар, Кудай буйрса, жакшы ырларды даярдап атабыз, жакшы ырларды жастырып атабыз. Анан Кудай буйрса өзүнүн убагы келгенде чыгат, ар бир ыр, ар бир нерсе өзүнүн убагы менен. Анан дагы кандай суроо болду эле? Ошол азыр репертуарыңда жалпы канча чыгарма бар? Репертуарымда азыр кайрадан чыгармачылыкка киришкенден кийин 10 чыгарма бар. 6 клип, 10 чыгарма. Ошо азыр Кудай буйрса жакшы. Негизи буга чейин ойлонуп көрсөм бүт эле ырларым муңдуу болуп кетиптир. Анан себебин деле өзүм билбейм. Анан көп элдерден эмне жашооң суроолор келип атат. Эмне жашооң ушунчалык кыйын болуп атабы, эмне кыйналып атасың? Эмнеге муңдуу чыгармаларды аткарып атасың? Эмнеге аткарып атасың деп атышат. Анан өзүм ойлонуп карап көрсөм бүт эле муңдуу болуп кетиптир. Чын эле муңдуу болуп кетиптир. Анан Кудай буйрса азыр 2 шаңдыр жаздырып атам. Кудай буйрса ошолор жарык көрөт эми. Билеп эле калабыз, буйрса. Билеп эле. Чыгармачылыкка 2-класстан баштап аралаштым деп айттыңыз. Анан кайра чыгармачылыкка келгенден бери 10 ыр деп айттыңыз. Ошондо кандай болду? Сиз баштап ара жолдо башка иштер Мен негизи кичинекей кезим 2-класстан 7-класска чейин ырдагам. Ал учурда 23 ошондой ырым бар. А мен кайрадан 2 жыл болуп калды чыгармачылыкка аралашып калганыма. Ошону эсептедим, 10 ыр деп. А кичинекей кезимден бери эсептегенде ошондо 23 ыр менен 33 ошондо 33 ырым бар экен. Клип 10 клипим бар кичинекей кезимдеги бала чактагы. Анан чоңоюп калгандан кийин ошо 7 клип бар. Азыр YouTube каналында жаңы чыгармаң тууралуу сөз кылсак, 1 миллион көрүүчү болду. Куттуктайбыз. Азыр эми көрүүчүлөрдүн саны көбөйгөн эле, клиптер өтө угармандардын кулагына жагымдуу десек дагы жаңылышпайбыз. Анан ошол клип ыр менен кошо чыккан деп калдың. Клип тууралуу, ошол ыр тууралуу сөз кылсак. Ошондо жанагы ырда жүрөгүмдү бер мага эле алайын. Бирок ошол ыр сага жарашыптыр, чындыгында. Азыр гитара жок болсо дагы акапелла деп койчу эле. Жөн ырдаганда, ошентип ырдап. Негизи биринчи таржымалап айтып кетейин, келиңиз. Ал ырды негизи азыр кавер деген мода болуп атпайбы? Кавер деп эле негизи чыгаргам. Деп чыгарып анан кайра ойлонуп, ошо клип эле тартып салбайлыбы деп дос балдар менен кеңешип анан клип тартканбыз. Өтө деле бир аябай деле каражат кеткен эмес. Ошо ырга деле, клипке деле аз эле кеткен. Анан мен YouTube каналым анда өтө подписчик көп топтой элек болчу. Катталуучу. Анан YouTube каналыма эмне болсо болду, бир 100 000, 50 000 көрүүчү болсо болду деп эле жөн эле киргизип койгом. Киргизип койгомбуз. Анан өзү билинбей эле ушинтип Кудайдан экен ошо баардыгы. Угармандарга жаккан экен. Угармандарга жакты. Анан ушинтип эл тандайт экен баарыбыз. Ошол элге жагып кетти. Анан ырдап берейин, Ошол ырды. Ал ырды ырдатпасак, көрөрмандар дагы эмнеге ошону ырдатпады деп. Сиз экрандан бизге кашып. Жүрөгүңдү бер мага элеп алайын, элеп алайын, элеп алайын. Көңүлүңдү бер мага алып качайын, алып качайын, алып качайын. Сени мага жараткан өзү сыйлаган, сен ыйласаң жүрөгүм бирге ыйлаган. Бир саат өзүңдү көрбөсөм жарыгым, жүрөгүм менин эч кимге сыйбаган. Кайра кетчү негизи. Кайра келиңиз анда аккордеон коштосунда дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүз бүтүп калды. Бүгүн өзгөчө үнү бар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Калыс Жакупов конокто. Кыска эле ырдап берейин, кыскараак. Багытын таппай издеп, күйүп жансам да, тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да, багытты азап жандап түшүк тартсам да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр. Алдыңдан азгырып чакырдым ой, алдыңго жаштыктын жазында алай, антсең да сыйлогон акым бар ай, мен сени сүйөм өмүр. Берерин билбеймин ал эртеңдин, тирүүлүк билегин араң тердим, бар жолдо миң
aksap жүзгүсüm da men seni süyem ömür, men seni süyem ömür. Uçurdum gidin akkar burganaklarga, ömür göktümde sağa bir ok ali kuşlarımın. Men seni süyem ömür, men seni süyem ömür. Aldından azgırıp çakırdım ay, aldın kocaşlıktın жазында алай, ансыңда сыйлығың ақын барай. Мен сені сүйем ömür, берерін білбеймін ал ертеңден. Тірілік білеген аран тердім, тар жолда мен ақсап жүзгісімда. Мен сені сүйем ömür, мен сені сүйем ömür. Men seni gütem ömür, men seni süyem ömür. Bari azamaz қараңыз ерті менен кыскырдайм деп туруп толук айтып Толук эмес, бир куплети калды. Бир кыскача ушундай эмек. Эң сонун. Калыс мырза, ушул аккордеонду көтөрүп калышыңа ким себеп болду? Негизи ошол чыгармачылык жолума эң башкы атам себепкер, анан Аллах. Ырдайт. Анан негизи талант болбосо, талантымды ушинтип баалап, эми укмуш деле таланттымын деп айтпайм. Шыктым деп койсок. Шыкты, ошо шыгымды байкап, негизи кичинекей кезде балага жол көрсөтүп, багыт көргүзгөн бул ата эне эмес. Анан ошол кичинекей кезимде мен жаңы төрөлгөндө эле атам мени ырчы кылам. Жаңы төрөлгөндө эле ыйлаганда кооз ыйлагам дегендей. Жок, мен төрөлө электе эле атам ушу баламды ырчы кылам деп ошентип жүрчү экен, төрөлгөндө элечи. Анан ошол атамдын кыялы, Кудай буйрса, атамдын кыялын орундатканга ушинтип аракет кылып жүрөбүз. Анан мен ушул чыгармачылык жолума атам себепкер. Ушул баардык аспаптарды ушул ырдап калышыма, үйрөнүшүмө атам себепкер. Ыраазычылык билдирет эле атаңызга. Албетте, ар дайым ыраазычылык билдирип келебиз, эфирден эле эмес. Анан аккордеонду үйрөткөн мага Мухаммед деген мен агайым үйрөткөн. Окууну кайсыл жактан аяктадыңызчы? Азыркы учурда деле музыкалык билимиңиз музыкалык билимибиз бар. Азыркы учурда да окуп атабыз. Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалык окчайды аяктаганбыз. Азыр Бибисара Бейшеналиева атындагы университетте окуп атабыз. Ал жакта эми менеджер, музыкалык тармак эмес, СКД ошол тармакта окуйбуз. Жакшы. Анан да ошол ырларды изилдегенде, ушундай элге дагы бир башкача ырларды тартуулайын дегенде, башка мамлекеттин ырчыларын карайсыздарбы, кандай? Изденүү кандай? Изденүү, негизи ыр издейбиз. Албетте ар бир ырчын издесе керек. Башка мамлекеттин кандай ырларды ырдап атышат. Анан балким эл билбеген бир ырлар болуп калат, жакшы кичине бурмалап ырдап чыгарабыз деп. Ошентип ойлор келет. Анан карайбыз. Бирок ошол башка мамлекеттин казактардын ырын ырдаган, ошол сени мага жараткан. Ошол сени мага жараткан деген эки чыгарма, жүрөгүңдү бер мага ээлеп алайын, анан сени мага жараткан деп. Ошо эки ырды кошуп койгом. Эки ырды кошуп анан керемет бир чыгарма жараттырсың да. Куттуктайбыз, негизинен абдан жакшы ыр болуптур. Эми баарыбызга эле жакты десек дагы болот. Негизи ушул миллион киши кайрага, ошол миллиондун бир жүзүсүн мен кайра көрүп бергем. Ант айткандар көп. Жана кайра укканда YouTube эсептей берет турбайбы десең. Бирок эме кетпейт да, просмотр кетпейт. Кетпейби? Алдыга жылат, жакшы болуп. Анда жакшы. Канча тил билесиз? Келечекте кайсы тилдеги ырлар менен биздин кыргыз маданиятына бир салым кошоюн деген оюңуз бар. Анан да Маданият министрлиги тарабынан мындан кийин буйруса жандуу мамлекеттик иш-чараларда жандуу үн менен гана ырдаш керек деп калды. Ошону кандай кылабыз? Негизи менин башкы максатым, Кудайым буйруса, ошол жалпы кыргыз элибизге, жумурай журтубузга таанылып, эмгегибиз сиңип, анан
балким бир мүмкүнчүлүк болуп калса башка мамлекетке барып ырдайбызбы, конкурстарга катышабызбы? Бирок ар дайым даярсыз. Негизи пландар деле жок. Башка мамлекетке барганга. Эртең менен максат тууралуу сүйлөшкөнбүз да, анан эгерде кишинин максаты болсо, ал ошол иштин жарымын жасады дегенге барабар экен да. Балким бүгүн максат коерсуз. Билбейм, мен Кыргызстандын атынан негизи ырдайм деп. Үнүм меники ошол элге жага турган эле мындай өтө деле конкурстук үн эмес болуш керек. Анын үчүн дагы көп эмгектениш керек да, конкурска барыш үчүнчү. Анан меники ол элге жага турган үн деп эсептейм. Дагы бир ырга керек кезек берели ошо. Жага турган үн менен. Кыскара ырдаймбы? Жаңырган айды көрсөм сени эңсеймин, ачылган гүлдү көрүп аны сендеймин. О гүлүм, кыйнадың го мени мынчалык, сагындым, саргайдым го неге келбейсиң? Алты тонның тескейи, алты ошанның эңсеби, алсырадым аздың го, алтыным эрте келбейби. Алсырадым аздың го, алтыным эрте келбейби. Жети тонның тескейи, жети ошанның эңсеби, жетимсирип калдың го, жейреним эрте келбейби. Жетимсирип калдың го, жейреним эрте келбейби. Алсырадым аздың го, алтыным эрте келбейби. Ай, бали азамас. Эң сонун ошол эрте менен эрте туруп, бизге убактыңызды атай бөлүп, ошол жака келип, жалпы ошо кыргыз журтчулугуна бир керемет маанай тартуулаганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол жалпы жамаатыбыздын атынан, кыргыз элинин атынан буюрса дагы да ошол өзүңүз кандай ойлогон максаттарыңыз болсо, ниеттериңиз болсо, ошолордун бардыгы орундалсын, кабыл болсун, ошого өзүңүзгө аракет кылганга жараткан энергия, күч кубат берсин. Ал эми биз ушуну менен сиз менен болгон убакыт деген учкалыш экен, маекти бүтүрөбүз дагы. Калыс менен отурсак. Кийинки кезекте ошол Кар вальси деген ырдын тарыхы тууралуу тасмага кезек берели. Кеңиштер анда. Окуучулук